Биз мамлекеттик түзүлүш формалары менен таанышабыз азыр. Мамлекеттик түзүлүш формасы же болбосо биз айтып коет экенбиз административдик аймактык бөлүнүш. Административдик кыскача ААБ деп коет экенбиз. Биз өткөн маалыматтарда билебиз, мамлекеттик башкаруу түзүлүштөрдү бул эки түзүлүштөн турат экен. Биринчиси бул республика, экинчиси монархиялык түзүлүштө. Республикалык түзүлүштөгү мамлекеттер эки президенттик башкаруу жана парламенттик башкаруу болуп экиге бөлүнөт экен. Жана үчүнчүсү бул социалисттик мамлекеттердин башкаруусу. Буга Куба, Корея Демократиялык Республикасы, Кытай, анан Вьетнам кирет экен. Ал эми президенттик, толук президенттик башкарууга Америка Кошмо Штаты, Аргентина, Бразилия кирет, парламентке Франция, Югославия жана башкалар кирет экен. Монархияны биз билебиз, конституциялык монархия, абсолюттук монархия дейт экенбиз дагы. Монархиянын бир түрү бул теократиялык монархия. Теократиялык монархия. Конституциялык монархияда бул закондун бардыгын тең парламент чыгарат экен дагы. Бийлик башында бул королева, король же болбосо монарх турат экен. Абсолюттук монархияда болсо толугу менен бийлик бир жакта болот экен. Эми башкаруу формалары менен таанышабыз. Башкаруу формалары административдик аймактык бөлүнүштөр эки түрдө болот экен. Бул мамлекеттик түзүлүштүн формасы саясий картанын маанилүү элементи мамлекеттердин административдик аймактык тарыхый, улуттук жаратылыш жана башка факторлордун негизинде жүргүзүшөт экен. Административдик аймактык бөлүнүштүн негизги функциялары бул бийлик органдарын жана мамлекетти башкаруу баскычтарын баскыч иретинде жайгаштыруу, салык жана маалымат топтоону камсыз кылуу, жерлерге борбордук көзөмөлдөө, ийкемдүү экономикалык жана социалдык саясаттарды жүргүзүү, шайлоо кампанияларын жүргүзүү жана башка функцияларды аткарат экен. Батыштын өнүккөн өлкөлөрүндө бул административдик аймактык бөлүнүү татаал жана көп баскычтуу экен. Көпчүлүк өлкөлөрдө ал 3 баскычтуу жана өтө майдаланып кетет экен. Мисалы Францияда 26 район, 100 департамент жана 36.000 коммуна бар экен. АКШнын эң төмөнкү баскычында 30.000 округ же графство 50 штатка биригишет экен. Бирок кээ бир графстволор муниципалитеттерге бөлүнөт экен. Алардан тышкары бир жактуу турак жай жана жол курулуш, суу менен камсыз кылуу, ден соолук, билим берүү жана башка багыттарда иш жүргүзүшкөн миңдеген адистешкен графстволор бар экен. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө 1950-жылдан тартып административдик аймактык бөлүнүүнү кайра уюштуруп жатат. Батыш өлкөлөрдөн айырмаланып, аларды ирилештирүүгө багытталган, тескерисинче. КМШ өлкөлөрдө, анын ичинде биздин Кыргыз Республикабызда административдик аймактык бөлүнүш 3 баскычтуу экендигин биз баарыбыз билебиз. Биринчи бул айыл өкмөтү, экинчи район, үчүнчү область. Административдик аймактык бөлүнүүнүн унитардык жана федеративдик эки башкы формалары бар экен. Унитардык өлкөлөрдө бир бүтүн мамлекет түзүлүш, алар административдик аймактык бирдиктерден турат да, борбордук бийлик органдарына баш ийет экен. Өз алдынча мамлекеттик суверенитеттик белгилери жок. Унитардык мамлекеттердин бирдиктүү закон чыгаруучу жана аткаруучу бийлиги, мамлекеттик органдардын бирдиктүү системасы, бирдиктүү конституциясы болот экен. Дүйнөдөгү өлкөлөрдүн көбү ушул формада өлкөлөр экен. Ал эми федеративдүү өлкөлөр бул бирдиктүү закон жана бийлик органдары менен катар башка мамлекеттик майда республикалар, штаттар, провинциялар, жерлер, кантондор, аймактардан турат экен. Өзлөрүнүн закон жана бийлик органдары экинчи катарда болот экен. Федеративдүү өлкөлөрдүн көбүндө парламент эки палатадан турат. Алардын бири республика, штат жана башка аймактык административдик
бөлүнүүнүн өкүлчүлүгү болот экен. 1994-жылы аягында дүйнөдө болгону 22 федеративдик мамлекет болгон. Көп улуттуу жана эки улуттуу өлкөлөргө гана федеративдик форманын мүнөздүү деген ойлор кеңири тараган. Сөзсүз андай өлкөлөр бар, мисалы Россия, Индия, Швейцария, Бельгия, Канада, Нигерия. Бирок федеративдик өлкөлөрдүн 3/2 бөлүгү бир түрдүү эле улуттан турат. Бул болсо федерациянын пайда болушуна улуттук этникалык гана эмес, негизинен өнүгүүнүн тарыхый географиялык өзгөчөлүгү таасир эте тургандыгын көрсөтөт. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, көп улуттуу же эки улуттуу өлкөлөрдүн ички чыр-чатактар, улут аралык пикир келишпестиктүүлөр көп болот. Мисалы, 90-жылдары Югославия менен Чехословакиядагы окуялар федерациялык түзүлүштүн тарашына алып келген. Демек, бул жерден азыр биз мамлекеттерди карай турган болсок, унитардык мамлекеттерге бул жерде Греция, Италия, Испания, Франция, Дания, Кытай, Монголия, Япония, Великобритания, Ирландия, биздин Кыргызстандагы бул унитардык мамлекет болуп эсептелет. Башкача айтканда, бир гана президент, бир гана өкмөт башкарат экен. Ал эми федеративдикте болсо Канада, Америка Кошмо Штаты, Германия, Югославия, Индия, Россия жана башка. Булардын негизги өзгөчөлүгү эмнеде болот экен? Мисалы үчүн Россияны алып көрсөк, Россиянын негизги бийлик башкаруу органы бирөө болсо, президенти бирөө болсо, бирок Россиянын ичиндеги республикаларда өзүнүн дагы президенттери болот экен. Мисалы үчүн Татарстандын өзүнүн президенти бар, Чечен, Ингушетиянын өзүнчө президенти бар, алардын өзүнүн закону, өзүнүн башкаруу органдары болот экен. Демек, мына биз бүгүн азыр мамлекеттик түзүлүш формалары, административдик аймактык бөлүнүштөрү боюнча маалыматтарды алдык.